Assalamu alaikum take dosum. Men аябай кечеги 2-3 күндөн бери болуп аткан биздин элибизде, мамлекетибизде болгон нерсени көрүп алып, аябай жүрөгүм ооруп, бир чети революция болду деп алдыга үмүт пайда болду да. Кудайым буйрса, Кыргызстан өзүбүздүн эгемендүүлүгүн сактап калабыз, карыздарыбыздан кутулат экенбиз деп жаштардын ушул бир эле түндүн ичинде революция кылып койсо, сүйүнүп жаштаргачы, мына жаштар келечек силердики, рахмат, ушул жерден айтып кое берейин. Аябай аракет кылдыңар, канча дегени жарадар болду, арасынан мындай эмеге дагы өлүмгө дуушар болгону да болду, жаны жаннаттан берсин. Жаштар мына өзүңөрдүн өмүрүңөрдү башыңарды сайып коюп туруп, мына ушу келечек силердики, аябай аракет кылдыңар, рахмат. Бул эмнеден келип чыкканын мен дагы өзүм ушу кошо жашап жүрүп мен билемин. 30 жылдан берки улам эле жаштар бирөөнү курал болуп берип эле алданып калып, ошол себептен азыр кечегин чыгып алып жалаң жаштар келсин деп кыйкырып атканыңар дагы аны да туура түшүнөм. Себеби дегенде ишенич болбой калды улууларга. Анткени улуулар жаштарга устукан бербей калды, өздөрү пакетке салып көтөрүп кетет. Жаштарга устукан берип, өзү ооз тийип коюп, илгери аксакалдар жаштарга устукан берип, анан батасын берчү эле. Анан жаштар ошон үчүн улууларды сыйлайт эле. Аркасынан дегенде кадр даярдап, менден кийин ушул тиги жаштар келечекти алып кетсин деп кадр даярдайт эле. Азыркылар ушунчалык өзүмчүл болуп бүттү, менден башкасы эч ким билбесин, мен гана билейин, мага гана муктаж болуп турсун деп. Ошон үчүн азыр ошол өздөрү билгендерди кайра жаштарды пайдаланып, аларды тукуруп, улам кечегинки болгон ушул бийлик алмашууну кайра өздөрүнө бийлик алыш үчүн жаштарды тукуруп коюп, ар жакта кытмырланып, күлүп коюп турат. Мамлекеттин келечеги, эртең үчүнчү күчтөр келет, ушул мамлекетибиз чачырап кетпесе экен, ички тышкы коопсуздугу деген менен иши жок. Өзлөрүнүн жеке ички өзүмчүлдүк ушул жалаң гана ачкөздүк баягы жүзүн көрсөтүп коюп турушат. Ушунчалык мансапты, бийликти жакшы көрө турганыңар, урматтуу мына улуу кичүүлөр, жаштар араңарда да бар экен. Көрүп алып ушунчалык нааразы болуп карап коюп отурабыз мына. Чындап кыргыз элине тынччылыкты каалагандар сырттан карап турат. Мына эми ушул элибизге тынччылык болуп кетсе экен деп. Анан жаштар дагы кечирип коесуңар, революцияны кылып бердиңер, дайыр жолу рахмат айтам. Бирок жаштардын арасында дагы ушунчалык аппетитти чоңдор бар экен. Түз эле эч кандай эмгек кылбай, барып эле ошол чоң болуп, президент болуп, премьер-министр болуп эле отуруп калыш керек. Кыргыз өзү негизи эле мындай жөнөкөй болгусу келбейт экен да. Илгери мен президентке койсом элдер түшүнбөй калган. Мен ошондо президентке эмне койдум эле? Азыркы мына премьерди талашып аткан сыяктуу, президенттик ордуну талашып аткан сыяктуу элдин баары эле жанталашып президент боло берем дегенде мен айткам, ой, тажрыйбалуу, канча бир тепкичти басып келген, кесипкөй, илимдүү билимдүү, дүйнөгө Кыргызстан атын чыгарып ошолор менен теңме тең болуп сүйлөшүп келе турган акылдуу адам келсин президентке. Болбосо мына мен деле кое берем деп мен ошон үчүн койгон болчумун. Ансыкандай азыр да мына бареки жаштардан бирөө чыгып алып, таарынбайсың иним, мен премьер-министр болом деп, амбицияң күчтүү, жашсың билем, бирок сенин азыр убактың келе элек. Дагы бир топ элге кызмат кылышың керек. Сен ал жерге барып столго отуруп алып эмне селфи кыласыңбы? Же өзүңөрдү пиарить эткенди эле жакшы көрөсүңөр, жаштар калган Кыргызстандын келечеги менен ишиңер жокпу? Жаштар ушунчалык бийликти, мансапты силер дагы улуулардан да беш бетер жакшы көрүп, ушунчалык напсиңер эме экен, ач экен, кечээ мен байкадым, таарынбагыла, жана трибуна турат го. Ошол жерде жүздөй жаштар жана бизге бийликти бергиле деп аткан жаштар арасында депутат айым карындашым да жүрөт, жанагы иним да жүрөт, депутат болуп жүргөндөрдүн баары ушунчалык бийлик жакшы көрөсүңөр. Трибунага тим эле түртүшүп, Мыктыбек Арстанбек досум чыгарды го интернетке. Мына карачы жаштардын жүзүн деп. Тим эле түртүшөт. Ошол трибунага чыга калса эле, ушул мен чоң болуп калам, ошол жерде чыгып калсам эле өздөрүнүн министр сезип, премьер-министр, президент сезип эле түртүшүп атасыңар бири-бириңерди. Сыртыңардан карап турган адам ыңгайсыз болот да. Мындайчы ушул жаштар биздин келечегибизби деп ойлонуп кетесиң да.
бирөөгө курал болуп берип атканыңар, курал болуп берип атабы дейин десеңер, жок, өзүңөрдүн кылып аткан мамилеңерден ошо жер көрүнүп атат. Ошон үчүн мен мэрияга айтайын деп атам. Мэрияда иштегендер жанагыдеки эстеликтин, Манастын эстелигинин алдында турган трибунаны чоң кенен кылып койгулачы, сураныч бир Ош базарынан Сумга чейин бир ушундай трибуна жасап койгулачы. Ошол жерге аябай чоң болосу келгендердин баары чыгып алып, кыдыраке микрофонда коюп коелу. Чыгып алып ошол жерде сүйлөй бергиле. Мен минтем, мен президент болсом минтем, мен премьер болсом минтем дей бергиле. Калган бош адамдар эс алганы барганда ошол трибунанын алдына барып, саясатты уккуңар келсе, бирөөнүн оюн уккуңар келсе, ошол жерге барып чогулуп эс алганча тургулачы, мындай кол чаап, ар бирине мындай бугун чыгарбас. Эмне болду анчалык эле? Мына ар кимибиз өзүбүздүн ишибизден иштеп, ошонун майын чыгарсак, ошондо биз ийгиликке жетет элек. Биз өзүбүздөн оңдошубуз керек экен. Өзүбүздөн башташыбыз керек, баарынча. Анан ошон үчүн кечегинкү кылып атканыңыздарды көрүп алып, бир чети дагы кайра жаштардын арасындагы ушунчалык амбициясы чоң бир байлык менен бийликти, анын жаштар аз аябай красиво жашаган жакшы көрөсүңөр го. Силер дорогой машина минишиңер керек, чет мамлекеттерде жүрүшүңөр керек. Ошон үчүн силердин оюңар боюнча барып эле чоң болуп калсаңар эле, акчаны аябай көп таап эле, анан кийин жакшы жашап кетебиз деген гана түшүнүк бар экен да. Азыр деген биздин мамлекетибиз кыйналып аткан учур. Кече пандемия учурунда дайыныңар жок, башыңарды буктурмага катып жок болуп кеткен улуу кичүү саясатчылар азыр интрига кылып аткандар. Каякта элеңер? Мында анча-мынча болсо дагы бир өзүңөрдүн алдыңарда бир эмеңер барбы, жоопкерчилигиңер? Кудай бар, баарын көрүп турат. Элди оюнчук кылып, шахмат кылып ойноп келатасыңар 30 жылдан бери. Эми кече пандемияда бир өңөр жок элеңерден кийин бүгүн чыга алам, мындай кылам, мен тигиндей кылам, мен ушинтип атканда мындай кылам дегендердин өзү таптакыр адамгерчиликтүү эмес. Элдер силердин сыртыңардан чыныгы ички дүйнөгөрдү билип калды. Кече шайлоодо сүйлөгөн сулуу сөзүңөр башка, чынында эле силерге бийлик, мансап керек экенин, стол керек экенин билинип калды бүгүн. Сураныч, жанагы Чапаевдин анекдотундай эле болуп калды. Чапаев күндөлүгүнө жасат дейт. Биринчи күнү биз кызылдар актарды Токойдон кубалап чыктык дагы Токойду биз ээлеп алдык. Экинчи күнү актар күчтүүлүк кылып кетип, бизди Токойдон кубалап чыгып кетип, Токойду актар ээлеп алды. Үчүнчү күнү Токойдун кароолчусу келди да жини келип баарыбызды кубалап чыгып өзү отуруп алды дейт. Ансардан мурда күнү бирөөңөр топтолуп чурулдап келип, бирөөңөр кыйкырып жүрдүңөр эле. Эми кече дагы бир топ өзүнчө кыйкырып жүрдү эле, жаштар бизге бергиле деп. Бүгүн дагы бирөө топтолуп алып кайра баратат дейт. Бул жерде жаштар жалаң бийлик бизге деп, улуулар жалаң бийлик бизге дебеш керек. Жаштар, карылар, жаш дегениңер 30 жаштагы болсо, 40 жаштан өйдөгүлөр кары болуп калса, 40 жаш мына мен 50-ге чыгып калдым, анда мен каргандардын катарына кирип каламбы? 50 жаш деген бул ошо баардык нерсеге токтоо ой жүгүртүп 60 жаш мына. Кытайда 60 жаштан өткөндөн кийин гана коет экен президенттикке. Баардыктарына салмактап, сабырдуу кылып ой жүгүртө турган, сырткы ички адамдар эсептеше турган бир курак болот. Анан 30 жаштагы жигитибиз барып тургандан кийин премьер-министр, тиги СМБ, МВД дегендерге 25 жаштагы балдар отуруп алып, силер эмнени кылган атасыңар? Мына ошол жагындагы бир аз ойлонуш керек да. Жаштар бийлик биздики, анан улуулар биз бийликти бербейбиз дебей, жаштар карылар дебей. Тазалар келсин деп чыгышыбыз керекпиз. Тазалар. Мына ошол жаш эртеңки күнү сен бир таанышың аркылуу барып бир жерге министр отуруп калсаң дагы, ошол жерде 40 жылдан бери иштеп аткан эле ошо кары киши. Мына мен ошондо Караганга кирип барат экенмин да. Мага окшогон бирөө сага документиңди даярдап берип, сенин ишиңди көрсөтүп турган ошол эле улуулар болот, кайра эле. Таза иштеп аткандар бар. Ошон үчүн келиңиздер, тазалар үчүн күрөшөлү, элдин ынтымагы үчүн күрөшөлү. Анан кийин мамлекетибизди эки жакка чачыратып, мамлекетибиздин сыртынан, сырттагылардан акча алып, бирөөлөр жүрөт жүгүрүп, ичара өзлөрүнүн адамдарын, өзлөрүнүн бир топтун кызыкчылыгы үчүн деп бягы жүгүрүп жүрөт. Кыргыздын илгерки жигиттери каякта? Улуу кичи дебей, тазалар келсин, тазалар. Мына алдыда дагы шайлоо болот, дагы тазаланабыз буюрса. Келиңиздер, баарыңыздар ынтымакка чакырабыз. Ынтымак болмойнча эч нерсе болбойт. Келиңиздер, баарыңыздарды ынтымакка чакырып, ушул мыйзамдуу жолго эртерээк түшөлү. Антпесе бизди сырттан сүйүнүп, кубанып, чурулдатып коюп, акчасын берип коюп,
Mına içerigizde gele uşul kum törü başbala akçaсын berip koyup uşul karap turat azыр uşul mыйзамдык талаадан көпкө чейин чурулдап тура берсе эртең бизге сырттар кийлигише баштайт дагы. Анан биздин үстүбүздөн баягы диктовать этип биз башкара баштайт. Кыргыз эли ушундайбыз. Өзүбүздөн жакшыларды баалабайбыз, анан сырттан бирөө келип отуруп калса, уюн чыкпай, аны тил алып, анан отуруп калабыз. Эгемендүүлүгүбүздү алдырып. Эсибизге келели кичине.